сегодня, ребята, у нас в гостях известный киргизский писатель, поэт, переводчик Туменбай Байзакович Байзаков. Пожалуйста. Ребята, я хочу вам рассказать, как я учился. В 1930 году я тогда пошел в первый класс. И в первом классе учился ровно 4 года. Не потому, что плохо учился, потому что другие классы не были. Мы из дома привезли доску, где наши матери катали тесто. На этой доске писали. Учитель хотел нас проверить, в общем, как мы хорошие учимся. Спрашивал: Айдралы, встань с места. Это был 13-летний мальчик. Айдралы, скажи, пожалуйста, это сколько? Айдралы ответил: 1. А это сколько? 1. Если 1 прибавить 1, сколько будет? Учитель спрашивает. Он долго думал, ответил: наверное, длиннее 1 будет. Когда мы 4-й год учились в первом классе, мы писали диктант. Диктант состоялся с одного слова. Вот, например, мы должны были писать слово «Фрунзе». Учитель диктовал нам: пишите, ребята, «Боронзо». Мы писали «Боронзо». Он говорит: неправильно. Пишите «П». Мы писали «Поронзо». Он говорит: пишите «П». И мы никак не могли слово писать «Фрунзе». И тогда он сказал: уже 2 года вам даю возможность изучать русский язык. «П» можете писать, не можете писать до сих пор. Пишите такой «П», который обоими руками за бок держит, говорит. И тогда мы писали. Вот так изучали и русский язык. Потому что без русского языка дальше невозможно было. Акын жана котормочу Түменбай Байзаков 1923 азыркы Сузак районундагы Барпы айыл советине караштуу Бөкөй деген кыштоодо кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Ошол жерде башталгыч мектептин 4-классын бүтүргөн. Түменбай Байзаков 1940 айылдык мектептин 7-классын аяктагандан кийин Сузак районундагы Крупская атындагы 7 жылдык мектепте башталгыч класстын мугалими болуп иштей баштайт. Ошол эле жылы Жалал-Абад шаарындагы педагогикалык техникумга сырттан окууга өтөт. 1941 жылы кардуу согуш башталганда жаш мугалим Байзаковда согушка жөнөтүүнү өтүнөт. 1942 жылдын башында Советтик армиянын катарына чакырылып, десанттык бөлүктөргө аскердик милдетин аткарат. Ленинград багытындагы салгылашууларга катышат. 1943 жылы катуу жарадар болуп, ошол жылдын аягында өз айылына кайтып келип, мугалимдик ишин улантат. Түменбай Байзаков согушка активдүү катышкан жоокерлердин бири болчу. Ал десантта кызмат кылган. Ошондуп десантта кызмат кылып, түрөчү душмандар жаткан жайга парашют менен түшүп, ошолорда немистерге жакын жайгашкан бир немелер бар экен, тиги карагайлардын арасына туш болуп ошондо жатып калат. Өзү жогору болууга болбойт. Башын көтөрсөң эле тиги немистер жайлап көрүп неметип атып жок кылмакта. Ошондуктан күндүз кечке чейин жатып, анан кийин ошол жерде бутун үшүк алып кетип, анан кийин ошодон аксап жүрдү өмүрүнүн аягына чейин. Түменбай согуштан келгенден кийин мектепке директор болуп, район газетинин редактору болуп, ошондо көп иштеп жүрүп, анан кийин кечигип калса да, анан кийин окуп жогорку билим алган. Анан эмесин өзүн чыгармачылыгын кеч баштаган.
47 yaşқа çıkında Parizat деген атақты поэма жазып, осынымен атағы шығып, осы 47 yaşında birinci kitabı 47 yaşında çıkanından osondan keyin yıl sayın anan keyin ulam yıl atlatıp kitapları yazıp жүрüp ötele көп kitapların avtoru болған anan ataқты akım olup anan elge tanılıp anan Tömbay Байзақов дегенде Қырғыздың бардығы біліп, Қырғызстан бардығы біліп танып қалған. Мен айта тұрған сөзім Төмбай ака менен bir айылдаш, bir өскен адамбыз да. Менен 2 жаш улуу киши эле, 2 жаш улуу эле. Бул жылдар 30-njy жылдар болуш керек эле. Soğuş başlanıp кетти. Şunda 41-njy жылдын өктөбү айларында Uğuluşka attandı soğuşka. Ana şu çöndürme alında baldar, sürgülü bir baskan turgan yerlerdi. Göreli devan giyin 10 çaktığız dersti alana giyin Nura dep koyuyoruz. Zolu yer, ondan bir tayağa taş degen yerimiz var. Şularda kıdırıp. Anan bir temel alıp alan eken. Bir malda men dedi bir jadayın. Devan Tümenbay Байзақов da kasaba taş jamgır jibe turgan askeken oşo oturan yazdı. Tümenbay Байзақов 41-njy yıldan öktebül ayı devan keyin yazıp balдар эми gelgeningerde alaçılar çıkkanda görüp жүрөсүңөр da kelebizbi kelbebizbi estep жүрgüle devan şonu yazganı esimde var. Oşal жазуу турса эле келе bir jamgır тийбеген тизги жер эле. Ошондон согушка кетти. Кийин жок, жакшы эсен келип калды. Немеден парашюттан ташаганда 5-6 кабаттын дуалдын жайдын үстүнө түшкөн экен. Шуну айтып берели эле. Ошондо путуну шүгүрүп кеткен экен. Bir neçe жыл 7 жылдык мектептерде директор, райондук газетада редактор болуп иштейт. Түмөнбай Байзақов 1954 жылы Кыргызстан мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, Кыргызстан партиялык борбордук комитетинин алдындагы республикалык партиялык мектепке мугалим болуп дайындалат. 1955 жылдын август айынан баштап көркөм адабият менен байланыштуу кызматтарда иштейт. Ала Тоо журналынын редакциясынын жооптуу секретары, Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын адабий консультанты болот. Bir нече жыл ошол жазуучулар союзунда башталгыч партиялык уюмга секретар болуп шайланат. Ал эми 1960 жылы СССР жазуучулар союзунун секретариатынын улут адабияттары боюнча консультанты болуп бекитилет. Ал кызматта 1963 жылдын башына чейин иштейт. 1964 жылы Кыргыз СССР Министрлер Советинин басма сөз боюнча мамлекеттик комитетинин бөлүм башчысы болуп дайындалат. 1968 жылдан бери карай Кыргызстан басмасында кызмат өтөгөн. Tümenbay менен замандаш, курдаш, жолдош болдук. Көп жылдар бирге жүрдүк. Бирге кызмат кылдык. Элге, журтка катар жүрүп. Биз абдан ынак болчубуз. Bir-birimiz menен uşu jaka чейин эстен кетпейт, ал учур жакшы учур экен. Замандаш болдук. Сыйлашып жүрдүк, кадырлашып жүрдүк. Баркы жөнүндө абдан көп немелерди айтчу, аңгемелерди айтчу. Анан ошого таң калчубуз, мен неден таң калчумун өзүм. Улам эле сен да агып турабы, мына улам эле баштайсың. Tükenmeydi ko senin gidip tamaşa kılçı bilendi. Yaşlar kadardan yakın balçıyoruz bize koş. Bir yaka çıkanda da yemişe biz de erçi balçı yaşlar. Ay biz de koşu alsanar da biz de koşu alırlar şeyler. Tümenbay'ın tamaşası adamı koşu balçı. Güldürü öyle başlıyorçu var işte.
Ondan sonra eski alıp daim köçüge çıkkanda tekrar varganda koşa girip, birge girip, köyünü algamız yetişip girip, sağınıp kalabız köyde, köyde tüşke de giret. Tümen Bay. Tüşke de giret. Anasında da istep kalabız kangıra, gayra mezgil, jakşı kengo. Şimdi birge gir çelek, hayatın aydıp. Mana şunday eken, turmuş degeni şunday eken. Görüp keletabız. Tamaşasını koyutat ko al kişinin ayva tamaşa koyup olçu. Ağdan tamaşa koyuyoruz. Güldür öyle yürüç. Ana meni ayarladın jakırbatçımında zamandaş. Başka bir yok. Yok oysa odan anak batçımız. Daim birge girip birge turup Kıngömüs'te bir tuvanda yol. Kırgız'dan belgili el akına, Kırgızstan'ın batırı Süyünbay Eraliyev, Tümenbay Bayzakov jönde mınandayda bir basın bergen eken. Tümenbay yeneden atayın ırcazı üçün kelgen akın dep. Anda oşol Tümenbay Avavuz'dan barpaga жазған ırlarından bir 5-6 küpület. Var pırçıdan albanlar, basta şalbay çalganlar, bağlaganın dilinde baltıyak tutamganlar, bağ içinden oturup bulbul kulak salganlar, bakıt boldap ünüm bana, bakıt boldap ünümme, bar olup kışında, boroşoda canganlar, başat siyak tüvedi ve baruzga kalganır dep barpat Tümenbay Avazdırdan eken. Yemi oşol Tümenbay Avazdın özünün ırsaplarına kedek versek, sıngar oydu tüzöttüm kınaştırıp, sınık sözlü şirettim kınaştırıp, fayda oldu töz savur akırında bir manige caş olsun ulaştırıp. Yok kelgende bizdin ata konuşka, jönöp kettim kural alıp soğuşka, candı sakta başta kopka katpadım, cağaldanıp kardanıp oğuzsa. Kırka toğunun katarlaşkan kırları, kılımdardın ötüp ketken yılları, möngü olup anda uyup jatpayvı, murun kötken kırgızdardın muңdары. Yıldızlıkta şödürümdü camınıp, yıldızlıkta yıldızman çok tağınıp, kirpikteki şödürümdü sıdırıp, men özüңdü sağınıp, süz albasa balık okşop köldögü, yür albasa kerven okşop çöldögü, kör albasa ıldymenen öydönü, andakımның tiri ölgönü, men özümdü akındı ve emançalık, el sınasın dürmötüm var kançalık, aracalda toktay kalsam kılçaktap, savagıla жылан боор камчалып деп Тüменбай Аваз мынандай да ырзаган экен. Тüменбай Байзаков ыр жазууну жаш чагында эле жакшы көрүп, мектептин алдындагы адабий иримдерге катышып жүрөт. Ата мекендик согуштун жылдарында ыр жазууну улантып, ал ырлары кийинчерээк жарык көрүп, окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынган. Анын Тилегим деген ыры 1946 жылы Жалал-Абад облусунун большевиктик Жола газетасында биринчи жолу басылып чыккан. Ошондон бери карай анын ырлары, поэмалары, котормолору, очерктери, макалалары басма сөздө үзгүлтүксүз жарык көрүп келе жатат. Өзүнүн 17 китеби басылып чыкты. Айрыкча Паризат дастаны менен Патрондоо каттар поэмасы басма сөздө да окурмандар арасында да жакшы пикирлерди туудурду. Авторду мыкты акындарынын катарына кошту. Тüменбай Байзаков Ленин жөнүндө поэма жазган кыргыз акындарынын бири. Анын Ленин атам сүйлөдү поэмасы оттуу сезим менен жазылган. Акындын граждандык, философиялык, пейзаждык, лирикалык ырлары окурмандардын купулуна толуп жакшы сөздөр карзууда. Tümenbay Bököy'de tuğulgan. Bököy'den tuğulup okul yaşına jetkenden keyin atası Bayzak degen kişi alıp kelip mana bu Kurupuskaya degen mektep bolgan der. Şu Kurupuskaya'nın aldında Koşokbay degen bir adamın үйüne alıp kelip oşa menen süйлöşüp oşonda çatkırıp koygan. Oşa mağallarda eldin turmuşu öte kıyın bolgan, naçar bolgan der. Turmuş naçar. Okat bolgan emes.
кыйынчылык болгон. Эми о кишинин колунда кичине бар экен, баласын алып келип ушунда сүйлөшүп жаткырып койду. Жолдун биягы мектеп, биягы ошо кишинин үйү. Мындай чыгып эле мектепке барып, анан кайталуу үйгө келип, ушундай болуп жүрүп окуган. Окуп, жакшы окуду. Окуштан башка мунун иши болгон эмес. Только окуган. Анан кийин Темирбаев Токтосун деген, Касымов Жолотай деген, Машанов Сапарбай деген ушулар менен тең түш болуп, баары бирге окуп, бирге окууну бүткөн. Биз 4-1 тууган болгонбуз. Семьябыз эң чоңубуз Төмөнбай акам. Анан кийин Мунай акам, Үстөн акам. Кыздардан жалгыз эле менмин, өзү бир эле кыз. Мен үчүн орда аябай чоң. Төмөнбай акам биздин атабыз өлгөн маалда Бишкекте жашайт эле. Бишкекте жашаганы менен биздин материалдык, моралдык жактан бүт бар жогубуздан каралашып, кабар алып, жакшы сөздөрүн айтып, кеп кеңештерин айтып, бизге жардам берип турган. Жаш баладай таза эч кандай ичине эчтеке сактабаган ушундай жаш киши болчу. Анан ошондой эле шайыр болуп эле жүрбөстөн, болуп эле калбастан ал зор котормочу болгон. Анын котормолору белгилүү. Анан айрыкча мына Паризат деген поэмасы белгилүү болгон. Аны баарыңар билесиңер. Төбөкөм дүн орду дайыма жазуучулар союзунда жоктолуп турат азыр. Тыппыйып отуруп калдык азыр. Мындай Байзаков, Салижан Жигитов деген мыкты элдин көңүлүн көтөргөн мыкты, чыгармачылыгы да мыкты, өздөрү да мыкты адамдар бар эле. Алар өтүп кетишти да. Түмөнбай Аксакалдын чыгармачылыгы жөнүндө көп адамдар укмуштай эле айтып жүрүшөт. Бирок ошолордун ичинен Ташмияшев деген белгилүү жазуучу агай мынтип сүрөттөгөн. Барпы менен Түмөнбай жөнүндө жазып атып, өз ырларын башка күнгө калтырып, барпы акын деп бүт өмүрүн арнаган деп Ташмияшев Түмөнбай ака жөнүндө аябай жакшы баалап кеткен да. Барпыны чындап барпы кылып көтөргөндө эмгеги чоң. Өзүнүн жазган ырлары деле азыр канчалары окуучулар окуп атат. Бардык жерде Түмөнбай аканы билишет. Түмөнбай аканын балдар жөнүндө жазган ырлары бар, махабат жөнүндө башка поэмалары. Ошолордун ичинен мен махабат жөнүндө жазган ырына жаңы оон жаздырдым элем. Кең жайылсын өмүрлөрдүн кулачы, көңүлүңдү көңүлүмө улачы. Багбан кылчы багыңдагы гүлдөргө, жүрөгүмө жүрөгүңдү кыначы. Жакшы көрсөң андан ашкан сулуу жок, тең келе албай айдын күндүн жарыгы. Жактырбасаң отто дагы жылуу жок, өрттөсө да бүт денеңди жалынып. Кайчы учарбыз тагдыр бизге конбостон, кааларым бул жайна гүлүң солбостон. Ким сүйсө да мендей сүйсүн өзүңдү, бүгүн күндөй эртең түндөй болбостон. Жакшы көрсөң андан ашкан сулуу жок, тең келе албайт айдын күндүн жарыгы. Жактырбасаң отто дагы жылуу жок, өрттөсө да бүт денеңди жалынып. Өрттөсө да бүт денеңди жалынып. Түмөнбай ака өтөрдөн бир күн мурда биз көргөнү бардык. Ооруканада жаткан экен. Асан Жакшылыков акын, Кадыркул Давутов сынчы, мен болуп да бир топ киши болуп анан бардык. Барсак жаздыкка башын коюп кроватька отуруп турдагы, анан кийин стулду коюп, азыр көз алдымда турат да, стулдун
жанагы бийик жерине жастыкты коюп, ошого башын коюп жаткан экен. Отуруптур. Анан бизди мындай карап эле күлүмсүрөп койду. Ошондо жүзүнө нуру чыгып, баягы таптакыр мурдагыдан да супсулуу болуп, өлүмдүн көркү болот экен өзүнчө. Сыртка чыккандан кийин Асан Чакшылыков акын эмеспи? Карабайсыңбы? Ичиндеги мыкты нур, адамдык мыкты сапаттарынын бардыгы сыртына жайнап чыгыптыр. Тим эле чилдей болуп, мурду башы коюлуп түшкөн супсулуу киши болуп калыптыр деп Асан Чакшылыковдун тамшанганы эсимде да. Мына ошол анан кийин анан акыркы көргөнүбүз ошол болду. Анан эртесинен топурак салууга туура келди. Мен өтө жашыраак кезин көрбөй калдым, ырасбы. Кийинки соңку кездерде Москвада иштеп калган экен. Ошо Москванын интеллигенциясынын, эми Москвада жалаң орус эмес да, башка улуттар да бар. Чет өлкөнүн жазуучулары келет. Ошолор менен аралашып, ошолордун расмисин, ошолордун мындай отурушун, тарбиясын көрүп калган киши экени билинчи. Ал тургай айтып кетчү, атактуу жазуучу бар эле, өзү армян улутунан, бирок орусча жазган Мариетта Шагинян деген. Ал кезде 60-50 жылдарда абдан дүңгүрөгөн киши эле, кийин деле абдан атагы менен кетти. Ошол кишинин тамашасын айтар эле. Ошол киши менен бир отурушта болуп калганда, ма киши аристократ киши. Бакалды, рюмканы кантип кармаш керек экенин өйдө мага айтып жиберди, тамашалап, тамашачыны аралаш деп. Ошону эскерип калар эле. Акын узак жылдардан бери кыргыз адабиятынын классиктеринин бири Барпырчынын чыгармаларын жыйнап, иреттеп, өзүнчө китеп кылып чыгарган. Анын түздөн-түз катышуусу менен Барпынын чыгармалары 8 жолу кыргыз жана орус тилдеринде өзүнчө китеп болуп, Фрунзеде жана Москвада басылып чыкты. Түмөнбай Байзаков Залкарычы Барпынын китептеринин көпчүлүгүнө баш сөз жазды. Ошондой эле анын өмүрү жана чыгармачылык жолу боюнча газета журналдарга бир нече статьяларды жарыялады. Котормочу катарында Байзаков окурмандарга кеңири белгилүү. Анын которусунда Муса Жалилдин, Максим Рыльскийдин, Хамит Алимжандын, Миртемирдин, Зульфиянын, Пулат Толистин, Каюм Таңгырыкулиевдин, Баки Рахимзаденин, Мухаммадийдин чыгармалары өзүнчө китеп болуп басылып чыкты. Булардан башка да 400дөй акындын ырларын, поэмаларын которгон. Ал эми Байзаков которгон Муса Жалилдин ырлары адабият боюнча түзүлгөн окуу китептерине киргизилген. Төвасунун белине ашып келген убагым, Сулайман тоонун төрүнө басып келген убагым, Барпынын жерин аралап, Түмөнбайча сабаллап, келип калдың жанына, Софиядай апанын, туылган күнү кут болсун, Түмөнбайдай атанын. Ошол элдерди канча жан өткөн, канча карачы, Ала тоодо хан өткөн, мен деген элди жан өткөн, жазуучулар ичинде, Алмадай бала кезинде, Барпынын жүрүп жанына, өнөргө көрүп камылга, Ала тоонун ашыптыр, канчалаган алыптар бар, алардын ошол жанында. Токтогул ырчың ырдаса, анын угуп ырларын, Барпыны далай сыйлады. Көрсөң ашуунун белин ашканда, Кудай берген турбайбы, Кудай улуу өнөрдү, Төмөнбайдай атага, улай берген турбайбы. Анын жаш кезимден өткөнүн, кыргыз элге карачы, кызмат кылып кеткенин, жадагансаң эл айтат, кандуу согуш кечкенин. Анан Кудайга болдуң ыраазы, Софиядай сулууга, поезддан ошол жеткенин. Эмиң эмне деп бүгүн айтайын, туура болот кичине, төрүңдөн ырдап кеткеним. Жаныңызда карачы, жаркыраган кызыңыз, ашка татым тузуңуз. Мына кайныңыз турат жаныңда, болбосо кызыңыз көрөр камылга. Жалаң теледен элдер көрүшкөн, кол чаап дайым сүйүшкөн, элдердин баары билишкен. Эжемдин кошуп насибин, Кудайым бүгүн жөнөттү. Эми куттуу болсун карачы,
90 жашың атанın арубақтан ұзатсын, артынан балдар тизилген қанша сапарын. Мен тілеймін Түменбай атанын шығармалары қылымдап, аралап қырғыз жеріне, болбосом көрген Турбайбы тең океандың жегіне. Басқан жері қалбады, қанша тарбиялап өстірді, ечен балдарды. Емі Түменбайдай атанын гүлдейт деймін чарбағы. Мына байбичесі жазыптыр, халқының жоқ шығар деймін арманы. Анан Алладан ошол тілеймен, аман болсын қалғаны. Мына үйде 56 жылдан бері жашайбыз. 40 жылдай үйде тұрдық. 3 бала, 3 небере, чебере дегендей. Мына кітептерін, немелерін барысын ошо үйден жазған. 17 кітеп шықты. Анын 3-өө орысча, башкалары кыргызча. Мына даярдап койдум, мына немелер, котормолор. 400дөн ашык котормо жасаптыр. Ар түрдүү тилден. Таң каларсың, өзү көп тилди билген киши да. Өзбекче, тажикче, фарси, арабча көп тилдерди билген үчүн мына котормолор абдан жакшы чыгып, баарылары мактайт. Өзү бир жолу чогуш болгон экен, ошондо айтыптыр, переводчик абдан грамотный болуш керек. Кейбир переводдору абдан начар болуп, грамматикасын даже билбейт деп замечание жасаптыр. Өзү поэтому очень ответственно бул переводка неметкен. Мына мен даярдап койдум, таң каларсың, ар түрдүү эл, Эстония, Өзбекистан, Тажикистан бар тилден которуптур. Мен айтам, вот 400дөн ашык, 100дөн ашык автор. 400дөн ашык стихотворениялар, а 100дөн ашык автору. Эми мына жаштыгыңыздарга кайрылам да, эми баягы жаштык мезгилдерде кандай болчу эле да, жалындаган жаштык күндөр кандай өттү? Түменбай менен биз поездда таныштык. Мен командировка бардым эле Хайдарканга. Анан это самое поездда келе жатсам, келе жатат экен мында окууга. Мен анда ойлаганымда жок, ошондой советный киши менин чалым болот деп. Ошо таныштык, анан 2-3 айдан эле башымды айландырып анан сентябрда где-то танышкан эдик, декабрда тоюбуз болду. Тоюбуз менин эне атам караколдо эле, ошондо барып той кылып келдик. Анан ошо частный үйлөрдө азапланып, кыйналып жүрдүк. Окууда мен иштеп жүрдүм. Турмуш анда кыйын эле. Тем не менее, анан барсы наложиться этип, особенно мына 56-жылы мында көчкөндөн кийин өзүнүн ишиде баштанды. Сарнагоев айткандай, Түменбай болбосо сокур барпы болбойт деп жазыптыр бир немеге. Ошондой эле Түменбай 7 жаштан ээрип жүрүптүр. Ошо барпакын. Анан кийин өмүр бою ошо кишинин жазгандарын жыйнап жүрдү. Даже вот уже картайып өзүнүн 8 китебин чыгарган барпы жөнүндө. Өзүндөн кошпой, наоборот, ал кишиникин албай өзүн кошуп жүргөн да, жакшылап чыгарып, даже Москвадан чыкты бир китеби орусча тилинде. Аны абдан мактап жүрүшөт. Мына академиктер, академик Какеев деген жакшы неме берди, оценка ошо китебине. Москвада чыгыптыр. Ана мына 8 китебин чыгарды. Ар бир чыккан китебине рецензия жазып, анан кийин эле вступительный. Ошо барысын неметип, абдан көп неме жасаган Түменбай. Мен ойлойм, атасындай көрүп жүргөнгө, потому что өзү барпы досум деп айта турган Түменбайга. Анан 48-49 ооруп келген экен, больницада жаткан экен. Түменбай күндө барып, күндө билип, анан бир күнү келбей калыптыр, 9 ноябрь 49-жыл. Ошо күнү келбесе, ошо күнү каза болуптур. Анан Түменбай абдан өкүнүп,
последний немесіне ұзатпадым деп неметкен екен. Сооронбай бір неме жазыптыр. Барпы өлгенде ошо Түмөнбай кандай неметкен деп өзүнүн даже мына китебинде чыкты. Сыйлай турган аябай кишини. Анан айтам ғой, бары барган сайын бары жерде ким неме билсе ошо барысын жазып. Ташмияс деген жазуучу вот жазыптыр. Качан командировка барсак билген кишилердин барысынан сурап жазып ала турган. Ağlam aralan ömür, aytayt dese ağlamdaydı. Ağlam alga adamdaydı. Her türkü ömür çıkargan ağlamdağı adamdaydı. Котормочулук кесиби жагынан камчы чаптырбай жүргөн акындардын бири Түмөнбай Байзаков 1958 жылдан бери СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. Ошондой эле СССР журналисттер союзуна да мүчө. Түмөнбай Байзаков Кыргызстан Компартиясынын Фрунзе шаардык партия комитетинин жана Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын мүчөсү болуп да шайланган. Ал СССРдын 13 медали, Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы менен сыйланган. Басма сөзүнүн отличниги. Түмөнбай Байзаков Фадеев атындагы сыйлыктын лауреаты болуп, анын алтын медалы менен сыйланган. Байзаковго Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наам берилген. Бул киши азыр 90га чыкканын ушул белгилеп атабыз, Кудай буйрса. Биз София Султановна азыр Кудай буйрса жаңа айткандай эскерүү досторум деген улуу чыгарма жазды, азыр Кудай буйрса жакында чыгып калат. Bir jumanın içinde çıkıp kaldık. Andan burun bizim özümüzün tağaları oladı. Abdülhayit'in bir kitap çıkarganımız sponsor oldu. Bunu abdan el okup özü olgan nesile kaldı. Hem bu kişinin çininde de filosofik жазгандары мындай терең окуш керек экен да. Аны чынында эле алса докторский кандай бир нерсе андай болбогон күндө дагы адам баласынын өзүн өнүгүш үчүн, өзүнүн ан сезимин чоңойтуш үчүн ушу китептерди окуса абдан өзүнөн пайда нерсе алган нерсе болот да. Ал эч качан зыян болбойт. Себеби берки көркөм адабиятка караганда жазган китептердин ырларын, поэмаларын окусаң, укмуш нерсе да. İçinde tereң. Аны сыртынан окуп кетсең түшүнбөйсүң анда. Анан бул нерселерди окусаң, укмуш нерселерди казып алсаң да алтын казынадай нерсе да бул. Мен баягы мактаганда эмес, чынында эле ушундай да. Элдин чукур эмес, өзүбүздүн туугандар, өзүбүздүн тиги губернатор, айыл өкмөтүндөгү өзү фонд бар да, коом бар. Барпы менен Түмөнбай деген. Ушулардын уюштуруусу менен өзүн комиссия түзүп, азыр ошолор иштешип атат. Бир рет Баткен жергесине барып калдык. Жолугуш өткөзүп жүрөбүз. Анан кийин эми кыргыз элинин ушундай меймандостугун өзүңөр жакшы билесиңер. Анан кийин Сооронбай Жусуев, Меңди Мамазайырова, анан мен Түмөнбай Байзаков ушул биздин чыгармачылык топ болчу. Кыргыз элинин каада салтын өзүңөр жакшы билесиңер. Кайда болсо ушул меймандостугун көрсөтүп, жакшы жаркырап жайнап, тамак ашын жайнатып, козусун союп, анан жанагыл тиги биз жакшы көргөн жазуучулар, өзгөчө чыгармачыл инсандар жакшы көргөн оокаттан коюшат да, градусу менен. Анан ошондой күндөрдүн биринде аябай көп мындай тостор айтылды. Тостор айтылып, анан кийин мейман болдук. Анан эртеси албетте көзүбүз шишип калат да. Баарыбыз эрте менен кайрадан дагы кезектеги бир жерде жыйналышта, чогулушта, жолугушууда отурсак,
окурмандардан суроо келип калды. Анан кийин суроонун мааниси мындай экен. Агайлар, эжелер, эмне үчүн эле баарыңыздар окшошсуздар деген суроо экен. Анан кийин мен аны эми эл акыны болсо дагы бирок Жусуевка берсем сопсагыраак жооп берип койчудай. Меңди Мамазайровага берип койсом прозанын тилинде жооп берип койчудай. Анан кайра эле ушу элди күлдүрүү максатында биз ошол Түмөнбай Байзаковго микрофонду узаттык да. Анан Түмөкөм жооп берип атпайбы? Урматтуу угармандар, ушундай суроо келиптир дейт. Анан мындай элдин баары таң калып карап калды. Эмне үчүн баарыңыздар окшошсуздар деген суроо экен. Анан элдин баары тымызын боло түшкөндө айтып атпайбы? Анткени дейт, түп атабыз маймылда деп коет. Биз мына ошол адабият күндөрүндө, адабият майрамдарында, эл аралык мындай декадаларда ушул сөзсүз Түмөнбай Байзаковду ала жүрөт болчубуз. Анткени баягы элге журтка жугумдуу сөзү менен, тамашасы менен, анан баягы сөзсүз эле баягы бул эми сөзгө жыгуу жагына келгенде дагы өзүбүзгө өзүбүз этият боло турган учурлар бар да. Кыргыз элинин жүзүн көрсөтүүдө, кыргыз ушу калкынын аброюн, намысын, ариетин сактап калууда сөзсүз курт сүйлөгөн, тамаша сүйлөгөн, ошон ар кандай жерде сөзгө жыгып бере турган Түмөкөмдөй адамдар сөзсүз керек болчу да. Мына эми эртеңки күнү ушул 90 жылдыгы белгиленет. Кыргыз эли, калкы бул эми бир эле күндүк майрам эмес да. 90 жылдык деген бул адабияттын чоң майрамы. Түмөкөмдүн ошол 90 жылдыгын жердештери гана эмес, мына бул кыргыз эли ошол баягы дүңгүрөтүп майрамдай турган жөнү бар. Мына ушул мен дагы ушул Түмөкөмө жакын болуп калган себептеримдин бири мына бул айрым учурда айтып калабыз биз. Кыргыздын нака гимни бул баягы кыргыз жери деген ыры депчи. Чет элдерде ырдаганда ушул баягы өзүбүздүн гимнибизге караганда ачык эле айтыш керек да. Ушул кыргыз жери деген ырды, кыргыз жери деген ушул Түмөнбай Байзаковдун ыры, оонун чыгарган, музыкасын чыгарган эл артисти Апас Жайнаков. Ушул экөөнүн ушул чыгарманын жаралып калышына дагы анча мынча менин тиешем бар. Ошол жанагыл эле эл аралап жүрүп, баткен жеринде жүрүп, ошол Түмөнбай Байзаков менен Апас Жайнаковду ошол мейманканада жолуктуруп, ошол жерде баягы Түмөнбай Байзаков ушул кыргыз жерин окуп берип, анан кийин ошол жолугушуудан кийин ушул Апас Жайнаковдун ушундай баягы көркөм кыргыз элинин ар бир кыргыздын жүрөгүнө жете турган чыгармасы жаралган да. Kalıp bağın kiyim keldi Askası Kök asmanıga diyim keldi Men dağıy Jolga çıgan tağı toslu
yağdırlar kökürögü tokuy çaçı dayralar kandan çok tacı sedebi topçular oy argı